ортобузда 5 балабыз бар. Эң чоң 18 жашта, кичинекей 3 жашта. Кичинекей балам оорукчан, сколез болуп оорукчан менин балам. Анан мен жашаганыма 20 жылдын ичинде үйдү салдык, кайнычтын жардамы менен корона алдык, үйдү заңгыратып бүтүрдүк. Ошол маалда келишпестик болуп 4 айдан бери мен ажырашып, ушул жерде квартирада турамын. Атам энчи бергенде эле ошо энчим азыр 7 болуп калды. Ошо энчимди дагы бербей атат. Күйөөм экөөбүздүн ортобузда кылган 50 кой эчки бар, аны дагы бербеди. Ортодо күйөөм менен 6 мал кылганбыз, аны дагы бербеди, үйдү дагы бербеди. Бизден бир кабар албайт. Кече жакында мен ушулар губернатор келет деп арыз жазып барам деген күнү салыптыр. Бага бир акчаны салыптыр, алименттин акчасы канча болду? 2200 канчадан тийди ар бир балага. Мен балама бүгүн эртең менен Кочкатка барып патентке алып бердим, 2,5 миңге алып бердим. Ал акча мага эмнеге жетет? 2,5 миңге каерде ушинтип чыгарып берип атат? Азыр алименти көп эле катты кармап атат. Жалгыз энемин, чын эле квартирада турам, чын эле колумда оорукчан инвалид балам бар. Азыр мен 5 балам менен квартирада жашап оорукчан балам менен. Мен социалдык айнектин айнасынан канча алган алсам, ошол сотуга алган ошол жолдошубуздар акчаны жашаш керек деп, ага өзүнчө процентин бөлүп берет деп, эч балдарыбыздын санын бөлүп берет. Анан если велосипед иштебесе, жана средний зарплатаны алып берип бериш керек деп. Азыр сизге соттун төрайымы жооп берип койсунчу.